Ай, менин мурдума жара чыкты. Анан ошол убакта баламдын мурдуна жара чыкты. Эми акырындап кетип баратат дейт. Бул жерде генетический тасалат. Могу медитация, могу генеде чынжырлап келаткан гендин баарын үзөт. Түшүндүңүздөрбү? Чынжырланып калган гендин баарын үзөт. Кээ бирлердин мисалы андай мына мурдуна жара чыкты, баласынын да мурдуна жара чыгып атат. Кээ бирлердин сол коору ооруйт. 5 баласы болсо 5-өн тең сол коору ооруйт мисалы. Кээ бир апалардын бөйрөк сөйрөк өтө ооруйт. Өтө ооруйт, түшүнүңүздөрбү? Или бөйрөк ооруйт, или ошол генден генге өтө берет, жана ооруп тукум куйт деп коет го, тукум куйт деп коет. Анан могу өзгөчө энелер, апалар медитация кылып баштаганда ошол эмелер үзүлөт, ошолор чынжырчылар, түшүнүңүздөрбү? Генетически өтүп келаткан программа үзүлөт. Бир үйдөн бирөө тазаланганда ал естественный нерсе. Өзгөчө могу эне үйдүн куту деп коет. Кут деп коет. Жарык деп коет. Кут деген бул жарык деп коет. Эне үйдүн очогу деп коет, түшүнүңүздөрбү? Үйдө эненин кабагы ачык болсо баарынын кабагы ачылат. Эненин кабагы бүркөлдү, баарынын кабагы бүркөлөт. Энеси жиндин баары жинди, атасынын жиндин бирөө жинди дейт. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн могу энелер тазаланганда конкретный үйдөгү бүт оңолот. Анан аялдын башына көп кирип кеткенде энергияны жеп иштейт. Аялдагы назиктик, аялдык энергияны жеп иштейт. Түшүнүңүздөрбү? Анан аялдагы назиктик энергия кетип калганда эркек кишиге байрыбыр да. Мен муну китептен окуп айткан жокмун. Мындай нерсе бизге миңдеген десем жаңылышпайм. Аял оңолгондо эле эркек киши оңолуп баштайт. Эркек киши отжимание жасап баштайт, эркек киши пресс жасап баштайт, эркек киши эметип баштайт, спорт менен машыгып баштайт. Аял кишиге акыл кирди, өтө эле акылдуу болуп кетти, эркек кишинин кыймылы токтоп калат.